24-бөлүм. Билам Исраил элине бата берүү, теңирге жагаарын көрүп мурдагыдай сыйкырчылык кылбай, бурулуп чөлдү карап туруп калды. Анан Билам көз чаптырып, өз уруусу менен турган Исраил элин көрдү. Ошондо анын үстүнө Кудайдын руху түштү. Ошондо ал мындай сөздөрдү айтты: Беердин уулу Билам сүйлөп жатат, ачык көргөн адам айтып жатат. Кудайдын сөзүн угуп жаткан, кудуреттүүнүн аянын көрүп жаткан адам айтып жатат. Ал жыгылып бара жатат, бирок ал ачык көрүп турат. Жакып, чатырларың, Исраил үйлөрүң кандай сонун. Алар дария боюндагы бактардай, теңир отургузган алой дарактарындай, суу боюндагы кедр дарактарындай өрөөндөй созулуп жатат. Анын чакаларынан суу ашып-ташып төгүлүп турат. Анын укум тукуму чоң суулардай жайылат. Анын падышасы Агактан да өтүп, падышачылыгынын зоболосу артат. Аны Мисирден Кудай алып чыккан. Анын күчү буйволдун күчүндөй. Ал өзүнө каршы чыккан элди жеп салат. Сөөктөрүн талкалап, жебеси менен жексен кылат. Ал тизеи бүктү, эркек арстандай, ургаачы арстандай жатат. Аны ким тургуза алат? Сага бата берген баталат, сени каргаган каргышка калат. Ошондо Балактын Биламга каары кайнап, колун серпип ага мындай деди: Мен сени душманымды каргасын деп чакыргам, бирок сен аларга 3 жолу бата бердиң. Өз жолуңа түш, мен сени сыйлайын дедим эле, бирок теңир сени сыйдан ажыратып жатат. Ошондо Билам Балакка мындай деди: Мен сенин мага жиберген элчилериңе Балак мага алтын күмүшкө толгон үйүн берсе да, теңирдин буйругун буза албайм. Өз эрким менен жакшылык же жамандык кыла албайм. Теңир эмнени айтса, мен ошону айтам деп айтпадым беле. Мен өз элиме кетип бара жатам. Жүр мени менен. Мен сага келечекте бул эл сенин элиңди эмне кылаарын айтып берем. Анан ал мындай сөздөрдү айтты: Беердин уулу Билам сүйлөп жатат, ачык көргөн адам айтып жатат. Кудайдын сөзүн угуп жаткан, баардыгынан жогору тургандан акылмандуулук алган, кудуреттүүнүн аянын көрүп жаткан адам айтып жатат. Ал жыгылып бара жатат, бирок ал ачык көрүп турат. Аны көрүп турам, бирок ал азырынча жок. Аны көрүп турам, бирок али ал жакын эмес. Жакыптан жылдыз чыгат. Исраилдин бийлик таягы көтөрүлөт. Ал Моабтын төрөлөрүнө сокку урат. Шет уулдарынын баардыгын кыйратат. Эдом бийлик астында болот. Сейир өз душмандарынын бийлик астында болот. Исраил болсо өз күчүн көрсөтөт. Жакыптын тукуму калган шаарларды басып алып талкалайт. Анан ал амалыктыктарды көрүп мындай сөздөрдү айтты: Амалык байыркы элдердин бири, бирок ал акырында кыйрап жок болот. Анан ал кейниликтерди көрүп мындай сөздөрдү айтты: Сенин турагың бекем, сенин уяң аскага салыныптыр. Бирок Ашур сени колго чүрүп туткундап кетерине аз калганда, кабыл бүлгүнгө учурайт. Анан ал дагы мындай сөздөрдү айтты: О, кандай кайгы! Кудай муну кылганда ким тирүү калат? Китимден кемелер келип Ашурду багынтып алат, Эйберди да багынтып алат, бирок алар да ойрон болушат. Анан Билам ордунан туруп, келген жагына өз жерине кетти. Балак да өз жолу менен кетти. 65-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына ыр. Бүт жер жүзү Кудайга кубаныч менен катуу үн салгыла. Анын ысымын даңктабырдагыла, аны даңктагыла, мактагыла. Кудайга: Сен өзүңдүн иштериң менен кандай коркунучтуусуң. Сенин күчүң ушунчалык көп болгондуктан сага душмандарың багынат дегиле. Бүт жер жүзү сага таазим кылып, сени мактабырдасын. Сенин ысымыңды даңктабырдасын. Келгиле, Кудайдын иштерин көргүлө. Анын адам баласына кылган иштери коркунучтуу. Ал деңизди кургактыкка айлантты, дарыядан жөө түштү. Ошол жерде биз ага кубанганбыз. Өз кудурети менен ал түбөлүк бийлик жүргүзөт. Анын көздөрү элдерди карап турат. Козголоңчулар көтөрүлүшпөсүн. Элдер, биздин Кудайды даңктагыла. Анын даңкын жар салгыла. Ал биздин өмүрүбүздү сактап калды. Бутубуздун олку-солку болуусуна жол берген жок. Кудай, сен бизди сынадың. Бизди күмүштү эриткенде эриттиң. Сен бизди тузакка чүрдүң. Ийнибизге оор жүк салдың. Сен биздин мойнубузга адамды мингиздиң. Биз отко да сууга да кирдик. Анан сен бизди азаттыкка алып чыктың. Мен сенин үйүңө бүтүндөй өртөлчү курмандыктар менен кирип, сага берген убадаларымды аткарам. Алар менин башыма кыйынчылык түшкөндө өз оозумдан чыккан, аларды мен өз тилим менен айткам. Мен сага кочкорлордун майларын күйгүзүп, бүтүндөй өртөлчү курмандык чалам. Өгүздөр менен текелерди курмандыкка чалам. Кудайдан корккондор, баарыңар келип уккула. Ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Мен ага өз оозум менен кайрылгам, аны өз тилим менен мактагам. Эгерде мен жүрөгүмдөн ыймансыз иштерди көрсөм, анда теңир мени укпайт эле. Бирок Кудай укту. Менин жалынган үнүмө кулак салды. Менин сыйынуумду четке какпаган жана мени өз ырайымынан ажыратпаган Кудайга алкыш.
66 забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспаптар менен забур. Кудай, бизге райымдуу бол. Бизге батаңды бер. Бизди өз жүзүң менен жарык кыл. Бүт жер жүзү сенин жолуңду таанып билсин. Бардык элдер сенин куткарууңду көрүшсүн. Кудайым, сени элдер даңктасын. Сени бардык элдер даңктасын. Уруулар кубанып шаттансын. Анткени сен элдерди адилет соттоп, бүт жер жүзүндөгү элдерди башкарасың. Кудайым, сени элдер даңктасын. Сени бардык элдер даңктасын. Жер өз жемишин берди. Кудай, биздин Кудай, бизге батасын берсин. Бизге Кудай батасын берсин. Бүт жер жүзү Кудайдан корксун. 14 бөлүм. Анын мезгили жакын калды. Анын күндөрү кечикпейт. Анткени Теңир Жакыпка ырайым кылат. Исраилди кайрадан тандап алат. Аларды өз жерине көчүрөт. Ошондо аларга чет жерликтер кошулат. Жакыпка жабышышат. Элдер аларды өз жерине алып келишет. Исраил аларды өзүнө Теңирдин жеринде кул жана күн кылып алат. Аларды туткундап алгандарды туткундап алат, аларды эзгендердин үстүнөн бийлик кылат. Теңир сени кайгыдан, коркунучтан, сени кулга айландырган оор эзүүдөн куткарып, сага тынчтык берген күнү. Сен Бабыл падышасы жөнүндө мындай деп жеңиш ырын ырдайсың. Эзүүчү жок болору менен талап тоноочулук жок болду. Теңир мыйзамсыздардын сойлун, өкүмдарлардын бийлик таягын сындырды. Ал таяк жаалданып, өзүнүн токтотулбас соккулары менен элдерди кырган, каарданып жаа бербеген куугунтук менен урууларга үстөмдүк кылган. Бүт жере салып тынч жатат, кубанычтан кыйкырып жатат. Сенин кулаганыңа кипаристер да, Лебанон кедрлери да, сен уктап калгандан бери бизди кыйганы эч ким келген жок деп кубанып жатышат. Сен үчүн, сени кирип бара жатканда тосуп алыш үчүн түпкүрдөгү өлгөндөр жаткан жай кыймылга келди. Сен үчүн өлгөндөрдү, жер жүзүнүн бардык жол башчыларын ойготту. Бутбарас элдердин бардык падышаларын тагынан тургузду. Алардын бардыгы сага, сен да биз сыяктуу алсыз болуп калдың, сен да бизге окшоп калдың дешет. Сенин сыймыгың арфаңдын үнү менен кошо өлгөндөр жаткан жайга түшүрүлдү. Астыңа курттар төшөлдү, үстүңдөгү жабууң да курт болду. Таң жылдызы, таң уулу, сен асмандан кандай куладың? Элдерди тебелеп тепсөөчү, сен жерге кулап түшүп кандай талкаландың? Бирок сен өз жүрөгүңдө мындай деп айттың эле: асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. Тоодо сансыз кудайлардын арасында түндүктүн четинде отурам. Булуттардын үстүнө чыгам, бардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. Бирок сен өлгөндөр жаткан жайга, түпкүрдүн түбүнө түшүрүлдүң. Сени көргөндөр сенден көзүн албай, сен жөнүндө минтип ойлошот. Жерди солкулдатып, падышачылыктарды титиреткен киши ушул беле? Ааламды чөлгө айланткан, анын шаарларын кыйраткан, өзүнүн туткундарын үйүнө кое бербеген киши ушул беле? Элдердин бардык падышалары, бардыгы урмат-сый менен өз күмбөздөрүнө жатышат. Сен болсо өзүңдүн күмбөзүңдөн жарабаган бутактай болуп ыргытылдың, кылычтан өлгөндөрдүн кийиминдей болуп таш чуңкурга коюлдуң, сен тебеленген өлүктөй болдуң. Сен аларга мүрзөдө кошулбайсың, анткени сен өз жериңди талкаладың. Өз элиңди кырдың, мыйзамсыздык кылгандардын тукуму кылымдар бою эскерилбейт. Атасынын мыйзамсыздыгы үчүн уулдарын сойгонго даярдагыла. Алар көтөрүлүп чыгып, жерди ээлеп алып, ааламды душмандарга толтуруп жиберишпесин. Аларга мен каршы чыгам, дейт Себайот Теңир. Бабылдын ысымын жана калдыкты, уулунда небересинде жок кылам, дейт Теңир. Аны кирпилерге мурас кылып берем. Саз кылам, аны кыйратуучу шыпыргы менен шыпырып салам, дейт Себайот Теңир. Себайот Теңир мындай деп ант берип жатат: мен кандай ойлосом ошондой болот. Мен кандай чечсем ошондой аткарылат. Ашурду өзүмдүн жеримде талкалайм, аны өзүмдүн тоолорумда тебелейм. Ошондо алардын мойнунан анын моюн тургу түшөт, алардын ийнинен анын жүгү алынат. Бүт жер жүзү жөнүндө чечилген чечим ушундай. Бардык элдерге сунулган кол ушул. Анткени Себайот Теңир чечти. Аны ким жокко чыгара алат? Анын колу сунулуу, ким аны тарта алат? Ахаз падыша өлгөн жылы мындай пайгамбарчылык сөз болгон. 29. Пелиштиликтердин жери, сени кыйраткан таяктын талкаланганына кубанба, анткени жылаан тукумунан уулуу жылаан чыгат. Анын тукуму учуп жүрүүчү ажыдар болот. Ошондо кедейлер тоюшат, жакырлар коопсуз жатышат. Ал эми сенин тукумуңду ачарчылык менен кырам, ал сенин калдыгыңды жок кылат. Дарбазалар ыйлагыла. Шаар улубуң шубыйла, бүт Пелишти жери, сен кыйрайсың. Анткени түндүктөн түтүн каптап келе жатат. Алардын аскерлеринин арасында артта калганы жок. Элдин кабарчылары эмне дешет болду экен?
Алар Теңир Сионду бекемдеди, ал жерден анын элинин жакырлары башпаана табышат дешет. Экинчи бөлүм. Ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап, жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле. Анткени силер Теңирдин жакшы экенин татып калдыңар. Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка, машаякка жакындагыла. Өзүңөр да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Иса Машаяк аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келүү үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Анткени ыйык жазууда: "Мына, мен Сионго тандалган кымбат баалуу негизги таш коем. Ага ишенген адам уятка калбайт" деп жазылган. Демек, ишенгендер силер үчүн ал генч. Ал эми ишенбегендер үчүн ал куруучулар жаратпай койгон, бирок бурчтун башкы ташы болуп коюлган, ошондой эле мүдүрүлтүүчү, азгыруучу таш. Алар Кудай сөзүнө баш ийишпегендиктен ошол ташка мүдүрүлүшөт, анткени аларга ошол нерсе белгиленген. Ал эми силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер, Кудай энчилеп алган элсиңер. Силерди караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар. Бир кезде эл эмес элеңер, азыр Кудайдын элисиңер. Бир кезде силерге ырайым кылынган эмес, азыр силерге ырайым кылынды. Сүйүктүү бир туугандар, силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Ошондуктан силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Бутпарастардын арасында таза жашагыла. Алар силерди жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса да, жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү аны даңкташсын. Ошентип жогорку бийликте турган падышага болобу, күнөөкөрлөрдү жазалоо үчүн, жакшы иш кылгандарды сыйлоо үчүн падыша тарабынан коюлган башкаруучуларга болобу, мамлекеттик бардык бийликке Теңир үчүн баш ийгиле. Анткени Кудайдын каалоосу мындай: силер эркин адамдар катары, бирок эркиндик менен жаман иштерди жаап жашыруучулар катары эмес, Кудайдын кулдары катары жакшы иштерди жасап, акылсыз жана адепсиз адамдардын оозун жабышыңар керек. Бардык адамдарды урматтагыла, бир туугандарыңарды сүйгүлө, Кудайдан корккула, падышаны урматтагыла. Кулдар, өзүңөрдүн кожоюндарыңардын жакшы жана момундарына гана эмес, катаалдарына да урмат көрсөтүү менен баш ийгиле. Анткени ким адилетсиз эле жерден азап тартып жатса, бирок ошол азапты Теңир үчүн көтөрө билсе, бул Кудайга жагат. Эгерде силер кылмыш кылып, ошон үчүн сабаганга чыдап жатсаңар, мунун эмнеси мактаарлык? Бирок силер жакшы иш кылып жатып, азап чегип жатсаңар жана ошого чыдап жатсаңар, анда бул Кудайга жагат. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Ал эч кандай күнөө кылган эмес, анын оозунан бир да кошамат сөз чыккан эмес. Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет сотко тапшырган. Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер анын жарааты менен айыктыңар. Анткени силер адашып жүргөн койлордой болсуңар. Азыр болсо жаныңарды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер.